Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга пайдалуу билим берсин, кабыл болгон амал берсин, кең ырыскы жана бардык оорулардан шыпа берсин. Жаратканым барыбызды пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан Алла Таалам өзү сактасын. Урматтуу жамаат, барыңыздарга белгилүү, Кур'анда Алла Субханаху ва Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга түшүргөн Кур'андын ичинде бир бөлүк кыссалар. Пайгамбарлардын кыссалары. Бардыгы акыйкат, бардыгы чындык, бардыгы үлгү. Кур'анда Алла Субханаху ва Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айткан: "Эй Мухаммад, биз саңа бул пайгамбарлардын кыссаларын баян кылганыбыздын себеби жүрөгүңдү бекемдеш үчүн" дейт. Анткени Алла Таала мурунку пайгамбарлар аркылуу бизге сабак берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу bizlerге кыямат күнгө чейин келе турган үммөттөргө өтө чоң сабак, үлгү, тамсил, мисалдар бар туугандар. Андыктан Муса пайгамбардын окуялары Кур'ани Каримде эң көп Мухаммад алейхиссаламдан кийин эле биринчи орунда ошол Муса пайгамбардын окуялары. Анткени Бани Исраилга келген абалдар менен Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө келген абалдар өтө окшош. Муса алейхиссалам Бани Исраилге пайгамбар болуп келип, өткөнкү сабактарда музоого сыйынгандарын Тур тоосуна кеткен эле. Тауратты 40 күндө Алла Таалам берди. Муса алейхиссаламга Алла Таалам Тауратты 40 күндө берген туугандар. Бул дагы Алла Тааланын китеби, Алланын сөзү, Алла Таала түшүргөн Муса пайгамбарга. Мухаммад алейхиссаламга Кур'ани Каримде Алла Таалам 23 жылда берген да. Бирок Кадыр түндө, Рамазан айында бир кечеде Алла Таалам Лаухул Махфуздан дүйнө асманына түшүрүп, ал эми дүйнө асманынан жер бетине Мекке менен Мадинада шаарларында 23 жылда түшүргөн. Ал эми Муса пайгамбарга Алла Субханаху ва Таала Тур тоосунда мынакей 40 күндө берди. Муса пайгамбар атайы Бани Исраилдин суранганына карап, өзү да Алла Тааладан тилеп, дуа кылып сурап, мынакей Таурат алып барып берсе, бардыгы музоого сыйынып калган экен. Өткөнкү сабакта окуясын айтып бергенбиз. Эми ошо Муса алейхиссалам алып барганда Тауратты Бани Исраил айтат: "Эй Муса, сен го бул айтып атасың, бул Таурат Кудайдын китеби" деп. "Биз каяктан билебиз? Сен өзүң эле буну жазып же бир жактан алып келдиңби? Кудайдын өзүнөнбү же өзүнөн эмеспи? Биз анын өзү айтмайынча биз ишенбейбиз" деп. Ошондо Муса пайгамбарга Алла Таалам айтты: "Макул, сен 70-ин тандап Тур тоосуна алып кел" деп. Ушул окуя Кур'ани Каримде Алла Субханаху ва Таала айтат: Муса пайгамбар Бани Исраилден атка минер, акылдуу, менмин деген кыйындарынан 70ти тандап Тур тоосуна алып барат. Алла Тааланын сөзүн угузуш үчүн. Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Каримде Араф сүрөсүндө 155 жана 157 аяттарында мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахим. Вахтара Муса каумаху 70 раджулан лимиқатина. Муса пайгамбар өзүнүн коомунан 70 кишини тандады. Алла Субханаху ва Таала 70 кишини тандады. Лимиқатина, биздин дайындаган вакыт жана биздин дайындаган жай, мындайча айтканда Тур тоосуна алып келүү үчүн 70ти. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العلي العظيم. Ал жерге алып барат Муса пайгамбар. Бул жерде сапарда Харун пайгамбар дагы болот, Юша пайгамбар дагы болот. Дагы ушинтип 70 бардыгы Тур тоосуна чыгат. Тур тоосуна чыккандан кийин Алла Субханаху ва Таала менен Муса алейхиссалам сүйлөшүүгө чыгат. Кадимкидей анан Бани Исраил дагы Алла Тааланын сөзүн угат. Субханаллах, Кур'анында Каримде айтат: "Ва кад кана фарикун минхум ясмауна каламаллах, сумма юхаррифунаху мин баъди ма акалуху ва хум я'ламун." Алардын бир тобу Алла Тааланын сөзүн угат, кийин алар бурмалайт.
алар ушу акыл эси жүргүзгөндөн кийин дагы Тауратты бурмалайт. Болбосо алар билип турушат эле дейт. Эми мындайча айтканда, алар уккандан кийин, субханалла, Бани Исраилдин кылыктары ушунчалык көп болгон, бул жөөттөрдүн Муса пайгамбарга Алла Таала, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дуа кылган, Алла Таала ырайымына алсын Муса пайгамбарды. Бани Исраилдин ушунча кылыктарына сабыр кылгандыгы үчүн дейт да. Албетте пайгамбардын жүрөгү эненин жүрөгүнөн дагы боорукер болот экен да. Эненин жүрөгүнөн дагы ырайымдуу болот экен да. Ушунча кылыктарына баарын сабыр кылып, Алла Таала менен Бани Исраилдин ортосунда элчилик кылып, ортомчулук кылып, Алланын мээримин тартып турган эле да. Кийин кандай болду? Бани Исраил уккандан кийин айтты, мүмкүн бул башка үндүр. Биз жараткан Алланы өзүбүздүн көзүбүз менен көрмөйүнчө ыйман келтирбейбиз деп айтпадыбы? Ыйман келтирбейбиз деп. Бакара сүрөсүндө айтат: "Ва из култум я Муса, лан ну'мина лака хатта нара Аллаха жахратан, фа ахадаткумус сайкату ва антум тандурун." Булар эмне деди? Эстегичи ал убакты качан силер айттыңар эле: "Эй Муса, биз сага ыйман келтирбейбиз. Те Алланы өз көзүбүз менен көрмөйүнчө" деди да. Мынакей. Укканга да жетишпей, андан кийин дагы Муса пайгамбарды эмне деп кыйнап атат? Эми өз көзүбүз менен көрмөйүнчө Алла Тааланы ыйман келтирбейбиз деп. Ошондо анан буларга асмандан чагылгандын оту уруп кетти да. Сайка деп коет, чагылгандын оту урду асмандан. Араб сүрөсүндө болсо бул жерде фаламма ахадатхум раджфату дейт. Раджфа дегени жер титирөө деген сөз. Ушинтип бизге көрсөт деп айтканда Алла Тааланын ачуусу келип турду. Жер титирегенде асмандан чок, атмосферада мына чагылганын чогу оту урганда экөө тең бир учурда болгон. Булардын бардыгы ошол замат өлөт. Баягы 70-и ошол замат өлөт. Ва антум тандурун, силер карап турат элеңер. Стумма ба'атнакум мин ба'ди маутикум лааллакум ташкурун. Муса пайгамбар анан эми дуа кылат. Алла, булардын бардыгы өлүп калды. Булардыгы өлүп калды. Азыр эми Бани Исраилга мен бара турган болсом, бул айтат: "Муса атайы алып барып эле өлтүрүп алып келди" дейт да. Ана мени дагы булар өлтүрүшү мүмкүн. Ошондуктан я Алла, сен эгерде жок кыла турган болсоң, мындан мурда деле мени деле Бани Исраилди деле жок кылып коймоксуң дейт. Себеп деген өзүңүздөр билесиздер, Фираунду сууга чөктүргөндө ошондо деле чөктүрүп жок кылып койсоң болот эле. Кийин музоого сыйынганда ошондо деле азаптап койсоң болот эле. Эми сен бул жерге алып келдиң дейт. Не дейт? Кала Робби, Муса пайгамбар айтты: "О Раббым, лау ши'та, эгерде сен кааласаң, ахлактахум мин кабл. Аларды мурда эле халакат кылып, жок кылып коет элең. Ва ияя, мени деле. Эми я Алла, атухликуна бима фа'ала суфахау минна, бизден ушул акылсыздардын кылган ишинин себебинен бизди жок кыласыңбы?" деп Муса пайгамбар кайра дуа кылып сураганда, Алла Таала дуасын кабыл кылып, анан не деди? "Сумма ба'аснакум бин ба'ди маутикум." Силерди өлтүргөндөн кийин силерди биз кайра тирилтип тургуздук дейт. Ба'аснакум дегени кайра тирилтип тургуздук деген сөз. Лааллакум ташкурун, мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар деп. Кана урматтуу мусулман бир туугандар, ошо 70-ти Муса пайгамбар Тур тоосуна алып чыгып, Алла субханаху ва таала сөзүн угузуп, кийин ошол жөөттөр Бани Исраилдер өз көзүбүз менен көрмөйүнчө ыйман келтирбейбиз деп, Алланын газабы келип, буларга азабы түшүп, ушул жерде күл болуп кеткенден кийин кайра Алла Таала Муса пайгамбардын дуасынын берекеси менен тирилтти, мүмкүн шүгүр кыларсыңар депчи. Караңыз. Ин хия илля фитнатук. Муса пайгамбар жалдырап сурады: Алла, бул сенин сынооңго. Бул сенин сынооң. Бул кандай сыноо? Ошо жер титирөө, асмандан чагылгандын отун түшкөнү, бул сенин сынооң. Tudillu biha man tasha, кимди кааласаң бул аркылуу адаштырасың, кимди кааласаң хидаят бересиң. Анта валиюна, сен бизди колдочубузсуң. Вархамна, бизге ырайымдуулук кылгын. Ва анта хайр фагфир лана, биринчи. Алла, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин деди. Жана бизге ырайымдуулук кылгын деди. Жана сен кечирүүчүлөрдүн эң мыктысысың, эң жакшысың деп ушундай дуа кылды. Алла субханаху ва таала дуасын кабыл кылып, мынакей Бани Исраилди кайрадан туугандар ошол жерде тирилткен да. Вактуб лана фи хадиhi дуния хасана ва фил ахирати инна худна илейк. Экинчи дуасы Муса пайгамбардын: жана биз үчүн жазгын бу дүйнөдө жакшылыкты, жана ахиретте дагы жакшылыкты жазгын я Алла. Албетте биз сага кайтуучубуз. Инна худна илейк дегени биз сага
таат баш ийип, ихластуулук менен кайтуучубуз. Кала адаби, Алла Таала айтты, менин азабым усибу бихи ман аша, кимге кааласам мен ошого жеткиземин. Кимге кааласам мен түшүрөмүн азабымды. Ва рахмати васиат кулла шей, жана менин мээримдүүлүгүм, райымдуулугум, рахматым ар бир нерсени мындай камтып алган өзүнө, бардык нерседен кең деген сөз. Хазрет Катада рахматуллах алейхи айтат: васиат рахмати кулла шей, рахмати васиат кулла шей. Менин рахматым, Алла Таала айтат, бардык нерсени камтып алган дегенде, шайтан дагы үмүттүү болуп калган экен. Мен дагы бир шаймын, нерсемин, Алланын рахматы мага да тиешелүү экен дегендей кылыпчы. Андан кийинки аятта: фаса актубуха лиллазина яттакуна ва ю'туна заката валлазина хум би аятина ю'минун. Жакын арада Алла Таала айтат, мен жазып коёмун ошол жакшылыкты дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы, рахматтын дагы. Кимге жазам? Ким таквалык кылса, зекет берсе, жана биздин аяттарыбызга ыйман келтирсе деп ушул аят түшкөндө шайтан үмүтүн үзтү. Себеп анткенде ал ыйман келтирген эмес. Бирок яһудилер, жөөттөр, христиандар ушунда дагы айтты, мынакей биз ыймандуубуз, биз таквабыз, биз зекет беребиз деп. Бирок кийинки аятта алар дагы чыгып калды туугандар. Алладина яттабиуна расула набия уммия الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. Mınake kimge Peygamber elçi ummi Muhammed Aleyhisselam'a erçigenler al imandular degende alar da çıkıp kaldı. Emin bu jerdegi ayta turgan mesele Allah subhanahu wa ta'ala men azabımdı kimge kaalasam düşürömün dedi. Jo rahmatım bardık nersedен keng, bardık nersenin özüne kamtıp algan dedi. Bukhari şerifte, Muslim şerifte gelet Abu Hurayra radıyallahu anh'da rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İnna Allah lemma faraga an halqi semawati vel ard kataba kitaban fa huwa mawdu'an indahu fawqal arsh." Allah Taala asman men жерди жараткандан кийин ушундай өзүн алдында арштын үстүндөгү Allah subhanahu wa ta'ala bir kitep жазып коюптур да. Ошо китептен не деп? "Инна rahmati taglibu ghadabi." Менин рахматым газап азабымдын ачуумду үстөмдү. Демек Алла subhanahu wa ta'ala'nын ачуусуна караганда мээримдүүлүгү, райымдуулугу үстөмдү келет экен туугандар. Шуну Алла subhanahu wa ta'ala жазган. Бул жерде бир айтып келе турган кийинки аятта Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemдин жана анын үммөтүнүн фазилети, өзгөчө сыпаттары Тауратта жана Инжилде бар. Ошолу Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellemдин өзүнүн дагы, үммөтүнүн дагы ошол өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары айтылганда, ушуну бир нерсени билип коелу туугандар. Асмандан түшкөн Тауратта дагы, Забурда дагы, Инжилде дагы Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din sıfatları açık aykın aytılgan. Akır zamandın paygambары, akırkı paygambar, andan keyin paygambar gelbeyt. Anın uşunday sıfatları olat. Mekke'de törölöt, Medina'ya göçüp gelet. Bir top. Albatta Tavrat, Zaburdu burmalap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatların azaytkanга, çizip salganга, alıp salganга köptөгөн жөөттөрдө христиандарда hareket кылышкан. Ошондой болсо дагы бурмаланган китептеринде бүгүнкү күнгө чейин Muhammed aleyhissalam'нын sıfattары табылат туугандар. Бул дагы алхамдулилlah Алла Тааланын ушундай бир керемети. Эмне үчүн Таврат жана Забурда, Инжилде айтып атат? Забурда айткан жок десе, жөөттөр Забурду мындайча айтканда кабыл албайт эле, признавать этпейт эле. Таврат менен Инжилде кабыл алгандыктан, мына Кур'ан-ы Каримде Алла subhanahu wa ta'ala бул экөөнү айтып атат да. Кайсынысын? Фит Таврат вал Инжил. Алар болсо ушу ыйман келтиргендер, угуп алайлы. Ыйман келтиргендер. Ар-Расул, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'дин биринчи лакабы Расул, пайгамбар, элчи. Ан-Наби, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'дин экинчи лакабы Ан-Наби дегени бул пайгамбар. Пайгамбарыбыз Muhammed aleyhisselam Наби дагы, Расул дагы.
Башка пайгамбарлар, кээ-бирлер мисалы пайгамбар болот, кээ-бири расул болот да. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам наби дагы, расул дагы. Айтылынат эми 124 миңдин азы көп ушунча пайгамбар келген. Ошонун 313-ü расул дейт, калгандары наби дейт. Эми бул маселе боюнча өзүнчө иншалла токтойбуз. Бүгүн ушул китепти, ушул аятта Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздын эки лакабы, үчүнчү сыпатын умми деп айтып атат. Бул умми деген не? Умми деген жазганды билбеген, окуганды билбеген, ушуну умми деп айтат. Уммиин деп арабтарда дагы себептегенде жазуу окуу болгон эмес экен ал доордо. Ошон үчүн арабтарды дагы уммиин деп айтылат алардычы. Бул жөнөкөй адамда жазганды билбеген, окуганды билбеген бул айыптуу болот. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламда бул айыптык эмес. Бул камал, бул кемел, жетишкендик сыпат болуп эсептелинет да. Бул кандайча дебейсизби? Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө 40 жашка чейин ушу бир дагы жазганды, окуганды билбестен туруп, ушундай Алла Тааланын сөзүн сүйлөдү, Алла субханаху ва тааланын вахисин сүйлөп элге айтты. Бүткүл дүйнө Кур'андын бир аятын алып келгенден алсыз. Бир аят дагы алып келип көрсөтө албайт тугандар. Бул деген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын эми элестетип коюңуз, жөнөкөй эле киши, эч нерсени жазганды билбеген, окуганды билбеген, анан ушундай илим, ушундай маариф, ушундай камалат, ушундайларга жетишкендиги бул кимдики? Албетте бул мактоо сыпаты да. Албетте сиз көрсөңүз бир адам илими дагы, амалы дагы, адеп ахлагы да өтө жетишкен болсо айтасыз. Бунун мугалими ким болду экен? Буну ким тарбия кылды экен депчи? Сөзсүз ошого кыйын тарбиялаачу, ошондой кыйын мугалимге далалат кылат да. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир алымдарыбыз уммийди ушундай которуп берген. Умми деген анын мугалими Алла өзү деген сөз. Алла үйрөткөн өзү адеби. Пайгамбарыбыздын эгерде биз пайгамбарыбыз бирөөдөн жазганды үйрөнгөндө, же окуганды үйрөнгөндө, ошол киши пайгамбарыбыздан артык абзел болуп калмакта, анткени үйрөтүүчү болупчу. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбызды умми кылып жаратып, эч бир нерседен эч кимге муктаж кылбастан өзү түздөн түз үйрөтүп, түздөн түз адеп тарбия кылган да. Мына ушул умми. Демек башка адамдарда умми деген сыпат болгону айыптуу болсо, бирок Мухаммад алейхиссаламдын сыпаты мадах, мындайча айтканда мактоолуу бул сыпат. Кандай мисалы текеберлик. Адамдарда текеберлик деген сыпат жаман, айыптуу сыпат. Бирок Алла Таалагачы бул машалла касиеттүү, бул мадах, мактоо сыпаты Алла Тааланын. Аль-кибрияу лилла депчи. Мейли. Кандай болбосун, ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчигендер дейт. Пайгамбарыбызга ыйман келтирип коюу жетиштүү эмес экен туугандар. Ыйман келтирип коюу жетиштүү эмес. Яттабиуна дегени артынан ээрчигендер, айтканын аткаргандар, кылган кандай кылса, ошондой кылгандарды иттиба деп коет. Мынакей. Бул жерде аллади яжидунаху мактубан индахум дейт. Алар табышат, жазылган өздөрүнүн алдындагы китеп, фит Таурат вал Инжил, Тауратта дагы бар, Инжилде дагы бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын кандай сыпаттары бар экен? Я'мурухум бил ма'руф, жакшылыкка чакырат аларды, ва янхам анил мункар, аларды кайтарат жамандыктан, ва юхиллахум таййибат, адал жакшы нерселердин бардыгын аларга адал кылат. Мындайча айтканда, мына Бани Исраилдер тоң моюндугун себебинен мына малдардын куйруктары аларга арам кылынган эле. Адал малдардын төө, гой, уй дегендердин ушу куйруктары арам кылып койгон эле Алла Таала. Ошолорду пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аларга өзү адал нерселе, аларга утурумдук тоң моюндуктун себебинен арам кылынган, пайгамбарыбыз аларга адал кылды дейт. Ва юхарриму алейхумул хабаис, аларга хабаис деп ушундай палиттик нерсе, кир нерсе, арам нерселерди арам кылат да. Ошол жердеги мисалы кан болсун, чочконун эти болсун, өлүк болсун, Алланын аталбай муздалган мал болсун, ушулардын бардыгы харамга кирет. Жана башка хабаистердин бардыгы. Жана алардан жүктөрүн, жана моюндагы кишендерин деген, аглал деп моюндагы кишендерди айтат. Эсер деп жүктү айтат, оор жүктөрдү. Будан максаты катуу өкүмдөрдү, оор өкүмдөрдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып таштайт алардын мойнундагы дейт. Ал эми ким ыйман келтирсе Мухаммад алейхиссаламга, ва аззаруху дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга колдоо көрсөтсө,
Кандай колдоо? Мухаббат жана сый менен колдоо көрсөткөндү аззаруху таъзир деп коет арабтар. Аззаруху ва насаруху жана ага жардам беришет дейт. Ваттабау жана ээрчишет, эргешет. Ушундай нур ал менен түшүрүлгөн. Бул нурдан максат Кур'ани Карим. Мына ушул адамдар ийгилик табуучулар. Улаика хумул муфлихун. Ушулар дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан кутулуучулар. Ушулар мына ийгиликке, бакытка жетүүчүлөр деп айтып атат да. Эми силерге Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнүн касиети, фазилети туурасы ушул Тафсир Ибн Касирде айтып келтирген Хазрет Катада радыйаллаху анхудан риваят бар. Муса алейхиссалам Тауратты Алла Таалам берди. Ошол Тауратты окуса, Муса пайгамбар мындай дейт: "Я Робби, инни аджиду фил алвах умма." Ушул Таураттын тактайларында мен ушундай үммөттү табамын. Ушундай үммөт бар экен окусам. Ал кандай үммөт экен? Хайру умматин, үммөттөрдүн эң жакшысы. Ухриджат линнас, я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар. Алар адамдарды жакшылыкка чакырат экен, жамандыктан кайтарат экен. Робби жа'алхум уммати. Ушуларды мен үммөтүм кылып берчи деди да. Муса пайгамбар айтып атат. Кал, Алла Таала айтты: "Тилка уммату Ахмад." Бул Ахмадтын үммөтү. Мухаммад алейхиссаламдын туугандар аттары өтө көп. Ошол жерден аттарынан эки аты өтө машхур, бардыгына белгилүү, даңктуу, ушундай айтылганы Мухаммад жана Ахмад. Кээ бир алымдар айтат, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жердеги аты Мухаммад, асмандагы аты Ахмад. Кандай болбосун, жерде деле Ахмад, Мухаммад, экөө тең Мухаммад алейхиссаламдын аты. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын аты. Алла Таала айтты, бул Мухаммад Ахмадтын үммөтү болот деди. Муса алейхиссалам айтат: "Я Алла, ушундай үммөтү таптым. Хумул ахирун фил халq ва сабиқун фи духулил жанна." Я Алла, ушундай үммөт таптым. Алар жаралганда эң акырында жаралат экен, бирок бейишке киргенде эң биринчи кирет экен. Ушул үммөттү мага берчи деп Муса пайгамбар Алла Тааладан сурады эле. Алла айтты: "Жок, бул Мухаммад Ахмадтын үммөтү" деп. Андан кийин Тауратта жазылыптыр: "Умматун анажилухум фи судурихим яқраунаха ва кана мин qablihim яқрауна китабахум надаран хатта ида рафауха лам яхфаду шей'ан ва лам я'рифуху" дейт. Ушундай үммөт таптым. Алардын китептери жүрөктөрүндө сак болот экен. Алар окуйт экен. Ал эми Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө чейинки болгон үммөттөр, аларга китеп берилген Таврат, Забур, Инжилдер. Алар окуса, көз карап туруп, эсинде түшүнөт экен. Жаап койгондо эле эсинен бардыгы чыгып калат экен да. Эч нерсени түшүнбөй калат экен. Ушул үммөттү мага бер деп атат. Ва инналлах а'атаху минал хифз шей'ан лам ю'тихи ахадат минал умам. Алла Таала Мухаммад алейхиссалам үммөтүнө ушунчалык эске тутумду, күчтүүсүн берген экен, бир дагы мурунку үммөттөргө берген эмес экен да тууган. Ушуга бир далил. Биз канчанчы жылы азыр эсимде жок, умрага барып калдык да. Жок, ажыга барып калдык. Ажыда анан кийин Жиддага барсак, Жиддада ошол жерде жазып коюптур. Ошол Куран жаттагандардын эң кичинекей ааламдагы Куран жаттаган бала 5,5 жашар бала экен. 6 жашка тола эле экен. 6 жаш, 7 жаш дегендер толтур экен. Ошолордун эң кичинекей жашы 5,5 жаш экен. Караңыз, бул Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө берген. Бирле Египетте, Саудияда, Туркияда, Африкада, Орто Азияда, Пакистан, Индия, буя канча Кавказ Куранды жатка билген канча, а Тауратты, Инжилди жатка билген барбы? Көрсөтүңүзчү. Мынакей Муса пайгамбар айтып атат, мен Тауратта көргөнмүн дейт буну. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө Алла Таала ушунчалык эске тутумду берип койгон, Кудайдын китебин так 600 бетти ушундай жаттаган, аны и кылбай, ини у кылбай, башынан аягына чейин карабай туруп окуп бере ала турган. Мына алхамдулилля деп биз шүгүр кылышыбыз керек да. Уулдардан да, кыздардан дагы. Бул Тауратта жазылган. Ушуну бер деди. Муса пайгамбар ушундай үммөт бар экен. Мага бер ушул үммөттү деп Алладан сурады. Алла айтты: "Жок, бул Мухаммаддын үммөтү, Мухаммаддын үммөтү" деп койду. Андан кийин айтат: "Умматун ю'минуна бил китаби awwal ва бил китабил ахир." Мурунку алгач китептерге да иман келтирет, кийин китептерге иман келтирет, жана Алланын жолунда согушат. Хатта юqatiru al-a'war al-kazzab, a'war al-kazzab деген даджал. Акыркысы ушул үммөттүн ушунча фазилет деген даджал менен согушат. Ал ким? Мына имам Махди. Ошол даджал менен согуша турган. Ушул үммөттү мага бер дедене Алла Таала айтты: "Бул Мухаммаддын үммөтү" деп койду. Дагы айтат:
Ушундай үммөт таптым. Садакатухум якулунаха фи бутунихим. Өздөрүнүн садакаларын өздөрү жешет экен дейт. Ва южаруна алейха, жана ошого сооп алышат экен дейт. Мынакей Мухаммад алейхиссалам үммөтү кандай? Зекет берет, сооп алабыз. Фитр садака берет, сооп алабыз. Үшүр беребиз, сооп алабыз. Эми зекетти алуучулар, алар зекетти жеп сооп алат, үшүрдү алып сооп алат, фитр садаканы алып сооп алат. Мурда андай эмес эле. Мурда кандай эле? Садака бере турган болсо, анда дөңсө деп коет, ошого коюп коет эле. Эгерде садакасы кабыл болсо, асмандан келген бир от күйгүзүп кетет эле. Эгер садакасы кабыл болбосо, анда бир жырткычтар келип, же канаттуулар келип жеп кетет эле да. Демек, ол жонун малы, садакалары мурунку үммөттөргө адал эмес эле. Бул Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө Алла Таалам артыкчылык берип, ушуну Тауратта жазылган. Көрбөйсүзбү? Алхамдулилла дейли биз. Байлар да алхамдулилла десин, кембагалдар да алхамдулилла десин. Байлар да зекетин берип сооп алат экен, кембагалдар зекетин жеп сооп алат экен. Ушундай үммөт болуп калганыбызга чексиз шүгүрлөр. Андан не дейт? Ва инналлаха ахада садакатихим мин ганихим ли факирихим. Алла субханаху ва таала ошол садакалардын бардыгын, зекет, үшүр, фитр садака бардыктарын эмелерин байларынан алып, кембагалдарына берген деди. Ушуну үммөттү, ушуну мага берчи ушул үммөттү деп Муса пайгамбар сураганда, Алла Таала айтты: "Эй Муса, бул Мухаммадтын үммөтү болот" деп койду. Андан кийин: "Я Алла, ушундай мен үммөт көрдүм. Ида хамма ахадухум би хасана, thumma lam ya'malha, kutibat lahu hasana, fa in amilaha kutibat lahu 10 amsalha ila 700 ضعف." Алар ушундай үммөт болот. Бирөөсү бир жакшы ишти ниет кылса, бирок амал кылган жок, ошого бир сооп жазылат. Амал кылса, анда 10 эседен 700 эсеге чейин жазылат. Ушул үммөттү мага берчи деди эле. Алла Таала айтты: "Жок, бул Мухаммадтын үммөтү болот" дейт. Мурункулар мындай болгон эмес экен. Демек туугандар, караңыз, жакшылыкка ниет кыла берели, сооп ала беребиз. Кудай кааласа аракет кылып амал кылсак, анда 10дон 700ге чейин Алла Таалам сообун көбөйтүп берет экен. Муса алейхиссалам акыркысы ушундай деди, 7 жолу ушундай айтылып атат да. Ушундай үммөттү көрдүм дейт. Алар шафаат кылат экен, бири-бирлери шафаат кылат экен дейт. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, аалымдар шафаат кылат деген, ажылар шафаат кылат деген, шейиттер шафаат кылат деген, кайны шафаат кылган, балагатка тола элек өтүп кеткен наристелер шафаат кылат деген. Ушунчалык шафаат кылат. Бул ушул үммөттү мага берчи деди эле. Алла субхана ва таала айтты: "Бул Мухаммад Ахмадтын үммөтү болот" деп. Хазрат Катада айтат: "Фазукира лана анна Муса алейхиссалам набадал алвах ва кала Аллахумма джални мин уммати Ахмад." Ушун айтылганда Муса алейхиссалам Таураттын тактайларын жазылган бир чекеге коюп тур дагы дуа кылыптыр. Алла, мага ушул үммөттү мага бербесең, анда мени ушул үммөттөн кылып кой деп дуа кылган экен туугандар. Ушул үммөттөн кылып кой, Мухаммад Ахмадтын үммөтүнөн кыл деп дуа кылган экен. Кандай болбосун, Ибн Касир рахматуллахи алейх мына ушуну алып келип, бул жерде туугандар, мынакей Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн фазилети, артыкчылыгы биз канча шүгүр кылышыбыз керек туугандар, мурунку пайгамбарлардын ушундай улуу дуаларыны. Муса алейхиссалам Тауратында дагы Ибн Хиббан келтирет, Муса алейхиссалам Алла Тааладан 7 нерсе сураган экен. 6-ны айтып, 7-син айткысы келген эмес дейт. Бул риваят Абу Хурайрадан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Саала Муса раббаху азза ва жал ан 6 хисал, кана ядун аннаха лаху халиса, ва саби' лам якун Муса юхиббуха" дейт. Муса алейхиссалам Алла субхана ва таала өз роббусунен 6 кыслатты, 6 касиетти сураган экен, 7-син сураган жок. Анан бул өзүнө тиешет деп 7-син жакшы көргөн эмес дейт. Кандай болбосун, мынандай деп сураптыр: "Айю ибадик атқа". Я Алла, сенин кайсы бенделериң эң таквалуу дегенде, аллади ядкур ва ла янса. Алланы эстеген, зикир кылып жүргөн, унутпаган ушул эң таквалуу бенде экен. Экинчиси: "Фа айю ибадик ахда". Бенделериңден кайсынысы хидаяттын жолуна көбүрөөк түшкөн. Аллади яттабиул худа. Хидаяттын жолуна ээрчиген ошол болот деди. Фа айю ибадик ахкам. Бенделериңден кайсынысы эң кандай десек, эң даанышман, же болбосо эң бекем, эки жактан тең котормосу келет. Аллади яхкуму линнас кама яхкуму линнафси. Өзүнө каалаганды адамдарга дагы каалап буйрук чыгарган. Өзүнүн нафсисине эмне чечим чыгарса, анда башка адамдарга да ошону чечимин чыгарган. Фа айю ибадик а'лам. Эң билүүчү бенделериң кайсы? Бенделериңден эң билүүчүсү кайсы? Алимун ла яшба минал илм.
yajma'u ilman nas ila ilmihi. Ушундай алым илимге тоюп болгон деди. Бенделерден эң алымдуусу ким экен? Илимге тоюп болгон алым. Жана адамдардын илимин өзүнүн илимине топтогон дейт. Кал фа айю ибадик ааз. Бенделеринден эң иззаттуу, эң бактылуу, абирлүү ким деделе аллади ида кадар афа. Качан күчү жетип турганда кечирип коет экен да. Мисалы бирөөгө зулумдук кылды, бирөөнүн акысын бербей койду, кандай болду? Өзүнүн акысын алганга толук кудурети жетет. Ошондо дагы адамгерчиликке алып туруп, афа кечирип койду, ушуну карим деп дагы айтат, ушуну эң ааз деп дагы айтат. Мындайча айтканда эң иззаттуу, эң карим, эң жоомарт адам. Аю ибадик агна, бенделериңден эң бай адам ким деп Муса пайгамбар Алла субханаху ва тааладан сурап атат. Алла таала эмне дейт? Аллади ярда бима юта. Субханаллах. Ким экен? Берилген нерсеге разы болгон. Азбы, көппү, ким берилген нерсеге разы болсо, ошол эң бай болот экен. Фа айю ибадик афкар, эң кембагал. Бенден кайсы дегенде, кала сахибу манкус. Сахибу манкус дегенде кандай? Анын абалы кичине мындай кембагал болуп, азына каниет кылып, айкөлдүктүктү талап кылган деп айткан экен. Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Муса алейхиссалам Алла таалага айткан экен: "Аллимни шай'ан адкурук бихи ва ад'ук бихи." Муса алейхиссалам ошо Тауратта Алла субханаху ва таала китебин берип, Муса алейхиссалам Аллага кайрылып, "Мага ушундай нерсени үйрөткүн, мен сага, я Алла, не кылайын, мен сени эстеп жүрөйүн, жана ошол аркылуу сага кайрылып турайын" деди эле. Алла таала айтты: "Кул я Муса ла илаха иллаллах." Эй Муса, ла илаха иллаллах дегин деди. Алла субханаху ва таала ушуну айтса, Муса алейхиссалам айтты: "Я Рабб, куллу ибадак якул хада." Бенделериңдин бардыгы буну айтат го деди. Алла субханаху ва таала айтты: "Ла илаха иллаллах" дегин. Муса алейхиссалам айтты: "Мага өзгөчө бир калиманы сурайын" деди. Алла субханаху ва таала айтты: "Эй Муса, эгерде 7 жер 7 асманды таразанын бир табагына койсоң, ла илаха иллаллахны бир табагына койсоң, малат бихим ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах 7 жер 7 асманды басып кетет" деди. Мына урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала сиздерди биздерди Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнөн ушундай кылып койгонуна биз чексиз шүгүрлөрдү кылышыбыз керек. Ушуга да мен сиздерге бир кошумча бир маселелерди айта кетейин. Бул Далаили Набувада Байхақидин риваятында Анас разияллаху анхудан келет. Бир жаш бала жөөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дайыма кызмат кылат эле. Эми ушундай тагдыр болуп калды, ооруп калат. Пайгамбарыбыз ага ушул зиярат кылып коеюн деп барганда, атасы жанында отурат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аны көрүп туруп, анан кийин айтат, мындай дейт: "Эй жөөттөр, мен Алланын атын айтып ант менен айтайын, силерден сурайын. Муса пайгамбарга түшкөн Таурат, ошону дагы антка ортого алып сурайын. Мен тууралуу Тауратта айтылганбы? Сыпаттар, мен тууралуу абалымдар ушундай барбы?" деди эле. Ал атасы айтат: "Жок" дейт. Баласы айтат: "Я Расулалла, атам алдап атат" дейт. Тауратта сиз тууралуу айтылган, сиздин сыпаттарыңыз бардыгы айтылынат. Мен күбөлүк берем, сизден башка, Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок, жана сиз Алланын элчисисиз" депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга өкүм берди. Мына бул эми мусулман болду деп. Бул мусулман болду. Бул өткөндөн кийин мусулмандардын көрүстөнүнө алып барып койгула, атасына тапшырып агыла деп. Дагы бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барганда пайгамбарыбыздын күнияты Абул Касым деп, Касымдын атасы деп, Касым деген уулу болгон, ошон үчүн Абул Касым деп коет эле. Пайгамбарыбыз барып, карап ушунчалык мээримдүү, ошо бала зияратка барып, атасы дагы турат эле. Анан кийин атасын карайт, жөөт болчу. Атасын карайт, бир пайгамбарыбызды карайт. Пайгамбарыбыздын сөзүнөн чыга албайт. Анан аты Абул Касым баласына айтты, Абул Касымдын сөзүн айта бер деди. Баласы ла илаха иллаллах, ашаду ла илаха иллаллах ва ашаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп дүниөдөн жан берген. Булардын айтып атканым, жөөттөр да алхамдулилlah канчасы деген пайгамбарыбыздын доорунда иман келтиришкен. Пайгамбарыбыздын алдына келет эле, сурайт эле. Зилкарнайын боюнча сурайт эле, Яжуж Мажуж боюнча сурайт эле, рух боюнча сурайт эле, көптөгөн суроолор бар эле. Пайгамбарыбыз жооп берет эле, бирок алар бардыгы чын туура. Биз иман келтире албайбыз, себеби иман келтирсек артыбызда башкалар өлтүрүп коет деп коркот эле.
Эми Таураттагы сиздерге бир аз айтып берейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тууралуу эмне деп жазылган? Мухаммад Алланын пайгамбары, тандаганы. Бул орой дагы эмес, корс дагы эмес, бекер сөзү сүйлөбөйт, базарда ызычы кылбаган, жамандыкты жамандык менен кайтарбаган, балким кечирип койгон. Пайгамбар Меккеде төрөлгөн, Тойиба, Мадина хижрат кылган, Шам мамлекетинде өкүмү жүргөн, үммөтүнүн аты Хаммадин. Мындайча айтканда, кыйынчылыкта дагы, жыргалдыкта дагы эки абалда тең Аллага мактоо айткан. Жогору чыгып кетатканда такбир, Аллаху акбар деп айтышкан. Ал эми күндү карап, көлөкөсүн, мындайча айтканда, күндү карап намаз окушкан. Убакыт мисалы түш болду, пешимде окуйт. Бир аздан кийин асыр, күн баткандан кийин шам дегендей, күн чыкканга чейин багымдат дегендей. Ушунун баардыгы Тауратта жазылыптыр. Жана өздөрүнүн дайыма daarat алып жүрүшөт. Азан менен мына аспанды була жаңыртып азан айтышкандар, согушта сап-сап болуп намазга турганда сап-сап тургандар, түндөсү Кур'ан-ы Карим окуп зикир кылгандар. Ушундай көптөгөн туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Тауратта айтылган жерлери көп. Ал эми Забурда болсо Алла субханаху ва таала Давуд пайгамбарга айтат: "Эй Давуд" дейт, "Угуп ал, мен сенен кийин ушундай пайгамбардын жиберем, анын аты Ахмад болот. Мен андан эч качан нааразы болбойм. Ал дагы мени эч качан нааразы кылбайт. Мен анын мурунку кийинки барт күнөөлөрүн кечирген болом. Анын үммөтү менин ырайымдуулугума бөлөнгөн болот. Аларга ушундай нафилдарды берем, пайгамбарларга берген нафилдар. Ушундай фарыздарды берем, пайгамбарларга берген фарыздардай. Ушуга чейин эртеге кыямат күнү махшар майданында келет алар, жүздөрүндө ушундай нур болот. Пайгамбарлардын жүздөрүндө нурдай" дейт. "Эй Давуд, мен Мухаммадты жана анын үммөтүн бардык үммөттөргө артыкчылык кылып койгонмун" деген мынакей ушулар туугандардын бардыгы эмнеден кабар берип атат? Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жана үммөт Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү мурунку китептерде айтылынган. Дагы бир нерсени айтып кетели туугандар. Кур'ан-ы Карим менен бирге эле сүннөткө дагы ээрчишлик фарыз болуп эсептелинет экен. Бул жерде азыркы аятта эң башында айтып атат: "Яттабиуна расула набиyyal уммия" деп, пайгамбарды ээрчийт депчи. Акырында болсо "Ваттабау нураллази унзила мааху" деп, Кур'ан. Пайгамбарды дагы ээрчийт, Кур'анды дагы ээрчийт. Пайгамбардын аркасынан ээрчип аткарат, Кур'андын аркасынан дагы ээрчип аны аткарат. Бунун мааниси эмне? Кур'ан менен сүннөт аалымдарыбыз айткан, бул жерде Наби Уммиге иттиба кылгандын өкүмү жана акырында Куранга иттиба аркасынан ээрчигендин өкүмү ачык айкын билинип атат. Демек, ахиреттин нажат, ахиреттин азабынан кутулуу үчүн Кур'ан жана сүннөт экөөнү бекем кармоодо гана экен. Ошон үчүн туугандар, сиздер биздер Кур'ан-ы Каримди пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан, көрсөткөн сүннөтүндөй аткарганда гана ийгиликке жетет экенбиз. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга иттиба кылганда сөзсүз адеп, сый, урмат, мухаббат дагы фарыз болот экен. Мындай да, азыр мисалы бир бийликтин же болбосо бир өкүмдарлардын өкүмүн аткарганда мүмкүн жакпай, мүмкүн сыйлабай, бирок аргасыз коркуп аткарышы мүмкүн да. Жок, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сүннөтүн аткарганда биз сүйүп, аны сыйлап, Аллахтан мухаббат кылып, ушундай сүйүнүп аткарышыбыз керек экен да. Мына ошон үчүн аззаруху ва насаруху деп мына эки сөздүн ортосунда айтып кетип атат да. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга колдоо көрсөтүү мухаббат менен жана сый менен. Албетте, адеби менен дагы болуш керек. Хазрет Сахл ибн Абдулла ушул аяттын маанисинде айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул аят түшкөндө биз унчукпай ушул пайгамбарыбыздын алдында катуу сүйлөбөй, акырын сүйлөп калдык. Анткени Алла Таала пайгамбарыбыздын алдында үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө, бири-бириңерге бийик көтөрүп сүйлөгөндөй. Пайгамбарыбыз чакырганда, силер бири-бириңерди чакыргандай чакырбагыла деп. Ошон үчүн пайгамбарыбызга кээде сахабалар тырмагы менен эшикти такылдатат эле дейт. Тырмагы менен. Ушул катуу болуп калбасын, адепсиздик болуп Алла Таала нааразы болуп калбасын депчи. Ушул убактан ушунчалык сахабалар пайгамбарыбызды сыйлагандыктан Алла Таалам аларга илимди дагы ушундай улуу, касиетти дагы, бакытты дагы ачып беришти.
жараткан Алла Таала баарыбызга амал кылганга, туура түшүнгөнгө, башкаларга жеткиргенге тоофик берсин.